Баткен телеканалынын эфирин актуалдуу маек көрсөтүүсү улантат. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз инсандын руханий адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциянын алкагында сөз кылабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз өзгөчө сөз кылуу үчүн коом тааныган жана эл урматтаган инсандарды конокко чакырганбыз. Мен тааныштыра кетейин. Көрсөтүүнүн коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Буажар Ахматбекова, Ботон Арматов атындагы орто мектебинин физика мугалими, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Ахматова Бюсара Сагын Кожобаева атындагы Самарканде гимназия мектебинин химия мугалими. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде бүгүнкү биздин коноктордо сиздерге дагы кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номер иштеп жатат. Суроолоруңуздарды узатыңыздар 0555 48 47 48. Ушул WhatsApp номер, суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Биз болсо сиздерге маек алып берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз. Биз анда ушул эң алгач эле сурообузду бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасына байланышкан суроо менен баштайлы. Акыркы күндөрү баарыбызга маалым болгондой эле мектептерде жалаң гана көбүнчө ушул билим берүү тармагына көбүрөөк көңүл бурулуп атат деп айтсак болот да. Анан ошону менен катар эле ушул сиздердин көп жылдык эмгек тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп, бүгүнкү күндө ушул мектептерде балдарга билим берүүдөн сырткары алардын таалим тарбиясына дагы өзгөчө көңүл буруу убактысы келип калды деп айтсак болот да. Канткенде биз бүгүнкү күндө ушул окуучулардын тарбиясына канчалык деңгээлде, канткенде мыкты көңүл бура алабыз, эмне кылыш керек алдын үчүн? Эң эле бул суроого биринчи ушул Буажар эжеке сиз жооп бере кетсеңиз. Рахмат. Тарбия иши улуу иш деп илгертен эле айтып келет. Азыркы учурда ушул айрыкча мектепте билим берүүнүн 3 баскычында тең башталгыч мектеп, мектепке чейинки билим берүү, жогорку класстарда тарбияга өтө көп бурулуп келген. Эми илгерки балдардын тарбиясы менен азыркы балдарды тарбиялоонун айырмасы чоң болуп калды. Заман өнүккөн сайын, коом өзгөргөн сайын балдар тарбиялоо да кыйын болуп калды. Мектепте мугалимдер билим берүү менен эле катар тарбияга өтө көп көңүл бурушат, атайын пландар түзүлөт. Тарбиялык сааттар, иш-чаралар тынымсыз өтүп келет. Эми ата-энелер менен, коомчулук менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Бала тартип бузганда ата-эне мугалимге, мугалимдер күнөөлүү деп, мугалимдер ата-энелерге күнөөлүү деп ушундай сөздөр айтылып келет. Мен буга каршымын. Себеби коомчулук ортодо тарбия жүргүзүш керек. Мисалы биздин мектепте 1000 окуучу бар. 5 класстан жогорку эле класстар окуйт. Параллель класстарда 200дөн ашуун окуучу окуйт да. 200 окуучу деген бул кээ бир мектептерде бардык окуучунун саны 200 өзү. Ошон үчүн мына тарбия жагы өтө көңүл буруп келебиз. Эң биринчи өз сөз бар. Ата-эненин жакшысы балдарынын бактысы, балдарынын жакшысы ата-эненин бактысы. Мына ушул мектептик ата-энелер чогулушунда ушул жөнүндө көп сөз кылабыз. Ата-эне өзү балага үлгү болуш керек, өзү тарбиялаткан балага үлгү болуш керек. Өзүнүн алып жүрүүсү, ата-эненин бирине болгон мамилеси бул өз үлгү. Мектепте дагы эле мугалимдер үлгү болуш керек. Биринчи билими терең болуш керек, экинчи жүрүш туруш боюнча үлгү болуп келиш керек да. Азыркы учурда эми ошол балдардын психологиясын жакшы билген, педагогиканы жакшы окуган мугалимдер жакшы тарбия жүргүзүп келишет да. Чоң рахмат. Ушул эле суроо менен Бюсара эжеке сизге да кайрылалы. Бүгүнкү күндө ошол сиздердин мектепте балдарга билим берүүдөн сырткары тарбия жагына кандай көңүл бурулуп жатат? Рахмат. Өтө жакшы суроо менен кайрылып атасың. Азыркы күндө ушул балдарды тарбиялоодо тарбия ишинде танапис жок деп айткандай эле, балдарды тарбиялоо бул мектепке келгенде башталбастан ушул үй бүлөдөн, эң кичинекей кезинен же болбосо энеси кош бойлуу кезинен эле балдарды тарбиялоону башташ керек да. Себеби бала бая түйүлдүк кезинде жаткан кезинде эле үйдөгү атмосфераны, үйдөгү бардык энесинин
ал абалыны баласы сезип турат, билип турат. Ошондуктан ошол учурдан эле балага жакшы мамиле жасап, сүйлөп, өтө жакшы сөздөрдү айтып тарбиялаш керек. Ошондой эле үй бүлөдө мектепке барганга чейин ата-энеси балдарны садиктерге берип тарбиялап атат. Андан тышкары үй бүлөдө жакшы сөздөрдү сүйлөп, ушак сөздөрдү айтпай, балам сен андай бол, мындай бол деген сөздөрдү үй бүлөдөн айтыш керек да. Андан кийин бала мектепке барат. Мектепке барган кезде мугалимдер дагы балдарга эң жакшы тарбиячы. Мугалимдер ушул биздин мектепте дагы ала турган болсом, биздин мектепте ушул мугалимдер тарбиялык сааттарды, балдарга жугумдуу тарбиялык сааттарды өтүш керек. Жөн эле мындай завуч үчүн, директор үчүн көрсөтүп тарбиялык сааттарды өтпөстөн, ошо балага тарбиялык мааниси бар тарбиялык сааттарды өтсө, балдарга өтө жакшы тарбия берилет деп ойлоймун. Мугалим, ата-эне балдарга өзү үлгү да. Мындай гана жөн эле сөз менен айтпастан өзүнүн жүрүш турушу менен үлгү болуш керек. Атасы дагы, энеси дагы өзүнүн жүрүш турушу менен. Балдар көргөнүн укканын эмес, көргөнүн тез кабыл алат. Ошондуктан эркек мугалимдер болобу, аял кишилер болобу, ошол мугалимдер мисалы тамеки тартпай, же болбосо сабак учурунда ишке чыгып кетип, башка балдарды келтирбей, ошондой туура тарбияларды балдарга бериш керек деп ойлоймун. Коомдогу терс көрүнүштөр, мисалы телефондор дагы өтө чоң балдарга таасирин тийгизип атат. Баягы бала телефондо көргөнүнү жасап атат деп айтып атабыз. Ошолордун баардыгы балдарга тескери таасирин берет. Бүгүнкү күндө ошо сиздердин мектепте балдардын тарбиясына байланышкан кандайдыр бир иш-чаралар өткөрүлүп келеби? Бизде негизинен балдардын тарбиясына байланыштуу бир канча иш-чаралар өткөрүлүп келет. Баланын укуктары боюнча, бала коомдо чоң күч, кылмыштуулуктун алдын алуу деген, секталарга катышпоо деген бир канча тарбиялык сааттар өтүлүп, жумалык иш-чаралар түзүлүп, бир жылдык иш пландар түзүлүп, ошол окуу тарбия иштери боюнча ошондой эле соцпедагог тарабынан ушундай иш-чаралар түзүлүп, бекитилип, анан ошолор бир жума сайын мектептерде өткөрүлүп турат. Ар жума сайын да, бир айда өзүнүн планы боюнча аткарылып өткөрүлүп. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында актуалдуу маек көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Эгерде бүгүнкү көрсөтүүбүзгө байланышкан суроолоруңуздар болсо, 0555 48 47 48 WhatsApp номерибизге суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Албетте биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып беребиз. Биздин WhatsApp номер түз эфирде азыр иштеп жатат. Биз болсо маегибизди улантабыз. Эми бүгүнкү күндө ушул билим берүү тармактарында балдарды билим берүүгө, ошону менен катар эле тарбиясын дагы жакшыртууга бир топ иш-чаралар жүргүзүлүп жатат экен. Эми акыркы учурда коомчулукта дагы ушул балдар аралашкан ар кандай көрүнүштөр болуп жатат. Эми ушул азыркы учурда үй бүлө, мектеп жана жалпы коомчулук балдарды тарбиялоодо биргеликте кандай иштерди алып барыш керек? Канткенде ушул балдардын тарбиясын мыкты жолго кое алабыз? Ошо биринчи сиз жооп бере кетсеңиз. Мен муну өзүмдүн иштеген мектебимдин мисалында айтып кетейин. Бизде ушул өкмөт менен ПОМ иштейт. ПОМдогу балдар менен иштөөчү инспекторлор менен, мектеп менен атайын келишим иш-чаралар түзүлөт дагы. Ошонун негизинде жумалык, айлык, жылдык пландар, көп иш-чаралар өтүп турат. Биринчи мына 1-сентябрь күнү эле алдын алуу иштери боюнча иштер жүргүзүлдү. Андан кийин ошол жылдык пландын негизинде тарбиялык иштер, мына жакында жалпы ата-энелер чогулушу өтөт. Ата-энелер чогулушунда бул жөнүндө сөз болот. Эми баланын тарбиясы бир эле мектепке жүктөп койбой, бүтүндөй коомчулук тарбиялаш керек. Мисалы, автобуска чыксаң эле, мисалы үчүн азыр жаш балдар эгерде турбай отуруп калса, сенин мугалимиң ким дейт да. Эгерде ошол бала жакшы бир жакшы жагынан өзүн көрсөтсө, кимдин баласысың дейт. Мен ушуну ата-энелерге айтам да. Ушул жаман жагы болсо мугалимге айтасыңар, жакшы жагы болсо ата-эне дейсиңер. Силер бизге баланы тарбиялаш үчүн жардам бергиле. 11 жыл мектеп болгон күчүн арнап, мугалимдер болгон энергиясын арнап, балдарыңарды билим берип, ошону менен кошо мүмкүн болушунча жакшы тарбия беришке аракет кылат. 11 жыл өткөндөн кийин бул түбөлүк силердин балдарыңар. Сыймык алып келчү да силердин балдарыңар, наалат алып келчү да силердин балдарыңар. Негизи бул Кыргызстандын жараны. Ошо Кыргызстанга
келечекке биз жакшы жарандарды тарбиялайлы, жакшы энени тарбиялайлы, жакшы атаны тарбиялайлы, ден соолугуна карагыла дейбиз, ушу ден соолугуна жакшы тамактансын, мына ушинтип айтып келебиз дайым эле. Бүгүнкү күндө ушул мугалим менен ата-эне ошондой эле коомчулук биргеликте иш алып барганда гана баланын тарбиясы мыкты деңгээлге чыгат деп жыйынтык чыгарсак болот экен демек. Болот, чыгарса болот. Себеби булар мисалы үйдө отуруп мугалимин жаман деп койсо, же мектепте ата-энесине сөз тийгизип койсо, бул баланын психологиясын өлтүрөт да. Бул өмүр бою жакшы болбой калат. Ошон үчүн ушул биргеликте тарбия жүргүзсө жакшы инсандар чыгып келген да. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында эле бул Буажа эжекебиз айтып өткөндөй эле ар бир баланын тарбиясы жакшы болсо, ал кыргыз жараны, кыргыз жараны болот. Сөздү улайлы, ошол бүгүнкү күндө өзгөчө балдарды мектепке келгенден баштап эле сен кыргыз жаранысың, патриоттуулукка тарбиялаган, көбүнчө ушул багытта тарбиялаган сааттарды көп өткөрсө эгерде мектепте, ошол патриоттуу мыкты уул кыздарыбыз көп чыкса керек деген ойго келебиз да. Бүгүнкү күндө ушул балдарды мекенчиликке тарбиялоодо мектеп тарабынан дагы кандайдыр бир иш аракеттер жүргүзүлсө керек. Ошол боюнча Бюсара эжеке сиз айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө балдарды канткенде ушундай мыкты кыргыз жараны болууга тарбиялай алабыз? Деме, негизинен балдарды патриоттуулукка тарбиялоо боюнча бизде эртең менен эле биздин мектепте мисалы патриоттуулукка тарбиялоого кирет. Ошол дагы окуучуларды физзарядканы өтүүдө ошол гимн менен баштап ар бир окуучу ошол Кыргызстандын атрибуттарын, гимнди билиш керек, желектерди билиш керек, ошолор боюнча кайталап өтүп кетебиз. Ошондой эле мен мисалы өзүбүздүн мектепте 15 жыл окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп иштеп жүрүп, ар бир мугалимге айтам да, эртең менен келгениңерде силер тарбиялык саат эмес, ар бириңер өзүңөрдүн сабагыңарды баштаган кезде эле балдарга биринчи саламдашууну үйрөткүлө. Салам биринчи эгерде биздин мектепке же болбосо сыртта өзүңөрдөн улуу чоң адамдарды көргөн учуруңарда саламдашкыла. Ошондой эле өзүңөрдүн мекениңерди, жериңерди сүйгүлө. Ошондой бир жакшы нерселерди айтуу менен башташыңар керек. Өзүңөрдүн предметиңерден тышкары дагы ушундай сөз менен айтсаңар, балдарга күн сайын ар бирибиз айта берсек, балдарга ошондо жугат. Ошондо гана балдар татыктуу тарбия алат деп ойлойм да. Чоң рахмат. Эми баарыбызга маалым болгондой эле жакында президентибиздин колунан өз сыйлыгыңыздарды алдыңыздар, эмгек сиңирген мугалим наамын алдыңыздар. Албетте биз Баткен медиа борборунун кызматкерлери, жалпы жамааты ийгилигиңиздер менен куттуктайбыз. Алган сыйлыгыңыздар өзүңүздөргө кут болсун. Анан ушул көп жылдык эмгегиңиздердин акыбети менен ушундай сыйлыкка жетип отурасыздар да. Bunday ийгиликке жетүү канчалаган түйшүктөрдү өзүнө камтыды деп айтсак болот да. Ушул Буажа эжеке айтсаңыз, ушул ийгиликке, ушул сыймыкка кантип жеттиңиз? Эми эң негизгиси эле мен кесипти өзүм сүйүп тандагам да. Өзүм ушул эс тартканда эле көчөдөгү балдарды чакырып, сабак окутуп, коштуруп, кемиттирип, сурап, эртеси күнү дагы сурап, ушинтип жүргөмүн. Мен ошондой эле мугалимдик кесип мен тегимде болгон экен. Кийин өзүм каалап окууну окуп бүтүп келип, биринчи Жомарт мектебинде физика мугалими болуп иштедим. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу анан ушул Ботандар Матов атындагы орто мектепте иштедим. Эң негизгиси ушул предметиңди сүйүшүң керек, экинчи баланы сүйүшүң керек. Бала шокпу, начар окуйбу, жакшы окуйбу, ушул бардыгын жакшы көрүп турганыңды бала билиш керек да. Мен ошондой балдарды өтө жакшы көрөм. Анан ошолорго эмне үчүн мугалимдикти тандадым? Баланын билбегенин билдирген мен үчүн жакшы нерсе да. Ушул азыр кирет 45 мүнөттүн ичинде бала бир нерсени билип чыгып кетет, билбеген нерсени билип чыгып кетет деп ушуга көп аракет кылам. Анан экинчи ушул тизмеги үзүлбөсүн, мурдагы билгенине тизмеги үзүлбөсүн деп. Кийин анан негизинен ушу предметтен кошумча кружоктор, олимпиадалык топтор, ошолор менен иштедим. Андан кийин мектепте директор болуп иштеп жүрдүм. Ушул көбүнчө инвестиция тартуу боюнча көп аракет кылдым. Жалпы мектептин көрсөткүчтөрү жакшы болду. Ошолордун негизинде анан ушул сыйлыктарды алдым деп ойлойм да.
ошо мугалимдик Ушул кесипте. агартуу тармагында канча жылдан бери иштеп келе жатасыз? 43 жыл иштедим. 43 жыл айтканга мындай жеңил болгону менен өтө көп жылда канчалаган эмгектерди талап кылат да, ушул жыл аралыгында кандай окуучуларды тарбияла алдым деп ойлойсуз? Рахмат. Негизинен эми 43 жылда жылына бизде 100дөн 80ден окуучу бүтүп кетет да. Ошолор бардыгы менин бүтүрүүчүлөрүм. Менин жолум жолдогондо окуучулар көп болду. Аспирантурада окуган окуучуларыбыз дагы көп болду. Анан негизинен ушул физикага байланыштуу кесипти тандаган окуучуларым көп. Түрдүү тармактарда иштеп жатышат. Ошол мектепте да предметтик олимпиадаларга окуучуларыңыз катышып келеби? Катышып келишет. Ушул 2005-жылы жылына райондон кээде 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып жүргөн окуучуларым. Андан кийин облуска катышып, облустан жеңип, республикага барып катышып келди. Ошондон кийин анан биринчи жолу 2006-жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын алдым. Ушул негизинен колумдан келишинче эмгектенип иштеп жатам. Азыркы мен иштеген мектепте бир 70% өзүмдүн окуткан окуучуларым кайра келип мугалим болуп иштеп атышат. Мен ошолорго насаатымды айтып, анан бирок кесибимди таштабай иштеп келатам. Чоң рахмат. Кийинки суроо ушул Бүсара эжеке сизге узатайын. Сиз ушул билим берүү тармагында канча жылдан бери иштеп келе жатасыз? Анан бул сыйлыкты кантип алып калдыңыз? Жооп бере кетсеңиз. Мен негизинен билим берүү тармагында иштегениме 30 жыл болду. Мен өзүмдүн химия мугалимим Жамалов Абазбек агайдын өтө жумшак, өтө сабакты кызыктуу бергендиктен мен ушул химия предметин тандап калдым. Агайымды тутуп, агайымдын предметке өтө кызыгып, өтө жакшы сабак бергендиги мага таасир берди. Негизинен мен ушул химия предметинен окуучуларды теория менен практиканы айкалыштырып сабак өтүп келүүдөмүн. Ошондой эле окуткан окуучуларым деле жакшы деңгээлде азыркы учурда көп тармактарда иштеп жатышат. Булардын ичинен Турцияда врач болуп иштеп жаткан окуучуларым бар. Ошол мени химиядан даярдап жүргөн олимпийский окуучуларым. Россияда дагы бир 3 окуучум врач болуп эмгектенүүдө. Ошондой эле өзүмдүн кесибимди аркалап химиядан дагы сабак берип жаткан азыр ушул Баткенде эле бир 7-8 окуучум мугалим болуп өзүм менен бирге иштеп атышаттар. Ошондой эле мен химия предметинен тышкары 14 жыл, 15 жыл окуу тарбия иштери боюнча мектептин балдардын окуу тарбиясына салым кошуп, жаңы усулдарды пайдаланып, сабак берип, мугалимдерге жардам берип иштеп келдим. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерге узатсаңыздар болот. Биздин убакытта соңуна чыгып бара жатат. Ошондуктан бул жактан бизге келген ушул WhatsApp аркылуу келген SMS билдирүүлөр менен тааныштыра кетейин. Буажар эжеке, бул менин эжекем, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиз эмгек сиңирген мугалим намын мурда эле алышыңыз керек болчу. Сизди куттуктайбыз деп жөнөттүр. Бул сиздин окуучуларыңыздан окшойт. Ошондой эле эжекелер абдан жакшы иштешет. Биз бул эжелерди тааныйбыз, иштерине ийгиликтерди каалайбыз деген каалоо тилектерди узатыптыр. Эми ушул көрсөтүү соңуна чыгып бара жатат. Ошондуктан сиздерге ошол мүмкүнчүлүк берели. Алдыдагы ушул балдардын дагы тарбиясын дагы мындан да жакшы кылуу үчүн алдыда кандай мектепте пландар жана өзүңүздөрдө кандай пландар бар? Ушуларга токтолуп кетсеңиздер. Буажар эже, сизден баштайлы. Эми мен ушул эфирден пайдаланып айткым келет. Кыргызстаныбыз эгемендүү болгонуна быйыл 31 жыл толду. Өзүбүздүн атрибуттарыбыз бар. Бул кыргыз эли үчүн, Кыргызстандын эли үчүн чоң бакыт. Ушул Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшүнө мен ишенемин. Ушул Кыргызстандын өнүгүшүнө, гүлдөп өсүшүнө бардыгыбыз өзүбүзгө жараша салымыбызды кошушубуз керек. Балдар жакшы билим тарбия алсын, мугалимдер жакшы билим тарбия берсин.
ата-энелер жакшы балдарды, дени сак балдарды өстүрүшсүн. Дени сак ата-эне, дени сак улут дейт. Мамлекетибиз гүлдөп өссүн. Бардыгыбыз өз салымыбызды кошушубуз керек. Эжеке, сиз да жооп бересиз. Мен эми ушул балдардын тарбиясы канткенде жакшы деңгээлге чыгат деген суроого, ушул мектеп, ата-эне, бала үчөө, ушу үч бурчтук тез-тез бири менен бири байланышкан учурда дайыма тарбия алдыга жылат деп ойлойм да. Себеби ата-энелер балдары менен тез-тез байланышып, мектепке чакырган учурда тез-тез келип туруш керек. Бала, ата-эне, мугалим үчөө дайыма тыгыз байланышта иш алып барганда гана балдар эч нерсени жашырбай, мугалимдер дагы балдарга жугумдуу, татыктуу тарбия бере алат деп ойлоймун. Биз ушул балдардын дайыма ыймандуу, татыктуу тарбия алган Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошкон ыймандуу жигиттерибиз, кыздарыбыз көбөйсүн деп айтмакчымын. Бул жерде бизге бир суроо келип түшүптүр, ошол суроого да жооп алып берип коелу телекөрүүчүбүзгө. Ушул акыркы күндөрү билим берүү тармагына өзгөчө өлкө башчысы тарабынан олуттуу көңүл бурулууда. Сиздердин айлык маяныңыздар өтө жакшы жогорулады деп айтсак болот. Ошол сиздердин дагы да жакшы иштөөңүздөргө стимул бере алабы деп суроо узатыптыр. Сөзсүз да. Айлык аз болгондо дагы, айлык бербей, натуралай берип жүргөндө да иштеп жүрдүк өз кезегинде. Айлык көтөрүлөт, ушундай 2 эсе көтөрүлөт дегенде колго тийгенге чейин кандай күтүп жүрдүк. Эми мында эмнени айткым келет? Президентибиз, өкмөт, улар эриш аркак мамлекет үчүн чоң иштерди жасап жатышат да. Уну баалашыбыз керек, бардыгыбыз, бүт кыргыз элдери баары баалаш керек. Бардык тармак боюнча көңүл бурулуп атат. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү дегенде мугалимдерде сүйүнүшүндө чек жок болгон. Айлык түшсө экен канча алдың деп бизде мисалы үчүн биздин мектепте алды мугалим биринчи айларда ошол 45 миңге чейин алышты да. Бул азыркы күндө сүйүнгөнүбүзгө бир мисал да. Акчалар картада туруп калды да. Ооба. Акчалар ушул акчаңыз жакшы эле демек көтөрүлдү. Көтөрүлдү да. Ошону менен катар эле сиздердин жоопкерчилик да ошончо сөзсүз да. Анан ошо алганда эле айттык, эми жоопкерчиликти көтөрөлү эми деп. Кудай буйрса жакшы. Азыр биздин мектепте көп жакшы иштер жүргөн, материалдык базасы жакшы чыңалган, интерактивдүү доскаларды алып берди. Өкмөтүбүзгө деле рахмат, биздин Карабак айыл өкмөтүнө. Өзүбүздүн мектеп жетекчисине рахмат, көп шарттарды түзүп койду. Азыр эми иштейбиз Кудай буйрса. Ошол жакшы билим тарбия беребиз деп бардыгыбыз ушундай турабыз да. Ушул сиздерди эфирде көрүп жаткан, ошол билим берүү тармагында иштеген эжейлер, агайлар болобу, биз да ушундай сыйлыкка жетсек экен деп ичтеринен баягындай болуп турушса керек. Ар бир адамдын эле каалоосу өзүнүн ушул иштеген жумушундан ийгиликке жетүү да. Азыр бул жерде биз сиздердин ардак грамотаңыздарды алдырганбыз, көрүүчүлөргө көрсөтүп коелу. Өзүңүз көрсөтүп неме кылсаңыз бул. Сиздики кайсыл? Сиздики төш белги. Мына төш белгиси. Булар ушул эжекелерибиз жакында эле ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун өз колунан алып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамдарына татып отурат. Албетте бул эжекелерибиздин коом үчүн кошкон салымы чоң деп айтсак болот. Мына бүгүн ушулардын эмгеги бааланып, өзгөчө эмгек сиңирген мугалимдик наамын алыпсыздар. Албетте биз ишенебиз сиздерге. Дагы алдыда мыкты окуучуларды, мыкты кыргыз жарандарыны тарбиялайсыздар деп ишенебиз. Ошону менен катар эле биздин балдарга, келечек муундарга жакшы тарбия жагына дагы өзгөчө көңүл бурасыздар деген ишеничтебиз. Биздин эфир дагы соңуна чыгып калды. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалоо менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү силерге да рахмат. Рахмат силерге да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалында актуалдуу маек көрсөтүүсүнү көрдүңүздөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү концепциянын алкагында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин эфирибиздин коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Буажар Ахматбекова. Бул эжекебиз Ботон Арматов атындагы орто мектептин физика мугалими, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Ахматова Бүсара Сагынкожобаев атындагы Самаркандек гимназия мектебинин химия предмети боюнча мугалими болду. Эгерде бүгүнкү көрсөтүүбүз сиздерге жаккан болсо, бүгүнкү көрсөтүүбүз демек өз максатына жеткен болот. Сиздер менен мен Асылкан Махамат кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.